Вспомните девушку простую, и услышишь, как она поет. Пустот землю береги торгую, а любовь, Катюша. Году была воинская часть, он с этой воинской частью он дошел до Берлина. Он там тоже помогал, он ходил в разведку, он там маленький, на него внимания никто не обращал. И он как ходил там, добывал какие-то сведения, видно, что-то передавал. Но какой-то вклад в победу, я считаю, что так он внес. Он дошел до Берлина у нас, он рассказывал мне об этом, и он был в этом Рейхстаге. Этот праздник, День Победы, он тоже помнит, потому что он говорит, что когда был День Победы, говорит, нас, говорит, там все солдаты угощали, там мы маленькие были, нам, говорит, давали там шоколад, американцы давали шоколад, нам, говорит, мы, говорит, кушали, все нас жалели, мы были, ну вот как-то так. Потом он вернулся с войны в город Брянск, он там работал на вагоностроительный завод, там есть такой большой, он там работал. После этого там у него брат, он закончил войну, и он приехал, он жил в городе Джамбул. И он его позвал, и вот он вернулся к нему здесь, и вот мы так здесь и живем. Вот с 60-го года мы живем в Средней Азии, мы никуда не уезжаем, у нас очень много родственников в России, там, ну вот мы как-то привыкли здесь жить. Улуу жеңиштин 78 жылдыгын утурлай Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Талас облустук филиалынын кызматкерлери ардагерди куттуктап келишти. Талас областында жалгыз ветераныбыз бар экен да. Анан биз өзүбүздүн Кыргыз Телеком ишкананын атынан интернетти дагы телевизор приставкасы менен зортубуз менен коюп бердик. Мынакей баласын официально берип коёбуз. Телевизор поставили. Все, пускай смотрят на здоровье.
Еще раз спасибо большое. Кыргыз Телеком ишканасы ардагердин үйүнө азыркы замандын талабы болгон жогорку ылдамдыктагы бекер интернет орнотуп беришти. Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун кызматкерлери жыл сайын 9 май улуу жеңиш күнүнө карата ардагерлерди куттуктоо, аларга сый урмат көрсөтүүнү салтка айлантышкан. Алардын катары жыл санап азаюуда. Арабызда көзү тирүүсүндө аларга жетиштүү деңгээлде көңүл буруп, эрдигин даңазолоо бүгүнкү муундун милдети дешет. Бул турмуш деген учкан экен, мезгил деген. Бул согуштун бүткөнүнө 78 жыл болуп калган экен. Ушул акыркы ардагер иштеп атабыз. Буларды эч качан унутпашыбыз керек. Буларды азыр ушулардын жакшылыгын эч качан унутулбайбыз. Ушу биздин эгемендүүлүгүбүздү эме сактап калышты. Ошонун ичинде ушул Фиткин аксакалыбыз катышкан экен. Анан Кыргыз Телеком ачык акционер коомунун атынан өзүбүздүн бир аз эмебиз бар, сыйлыгыбыз бар эле, ошону тапшырып, бул кишини эч качан унутпашыбыз керек. Ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Бул күнү Бакайбанк ачык акционердик коомунун Талас областындагы филиалынын жетекчилиги согуш ардагери Александр Филькинди улуу жеңиш күнү менен куттуктап, сыйлуу белектерин тапшырышты. Улуу ата мекени согуштун күнүнө арналган, жеңиш күнүнө арналган майрамга куттуктап коелу деп келдик. Өзүңүздөр айткандай, күндөн күнгө биздин ардагерлерибиз саны катары азайып келип атат. Баардыгыбыз биргеликте ушул ардагерлерибизди сыйлап, жакшы мамиле, жакшы сыйыбызды көрсөтө албасак, өткөндө өкүнүп калбайлы деген ой менен келип атабыз. Бул биринчи келишүүбүз эмес. Александр Николаевичка буга чейин келип турабыз. Колубуздан келген салымыбызды, белектерибизди берип келгенбиз. Жана ниетибиз бар да, буюрса 100ке чыкса, Александр Николаевич буюрса, Кудай кааласа, ошого чейин келип куттуктап берип турабыз деп. Май айылында жайгашкан Шабданбек Кочкорбаев атындагы орто мектебинин окуучулары дагы ардагерди унутпай, анын келечек муун үчүн жасаган зор эмгегин баалашып, аз болсо да жашаган чарбагын тазалап, сый урмат көрсөтүүнү колго алышкан. Ар бир жылы ушинтип 9 майда жеңиш күнүн эстеп, вечераныбыз Филькин чоң атабызга келип, ушинтип жардам беребиз. Карылар күндөрүндө дагы ушинтип келип жардам берип турабыз. Ар кимисине белектерден берип, көңүлүн көтөрүп, жөн эле аракет кылышкан жок да. 4 жыл согушту, 4 жыл биз үчүн ушинтип күрөштү. Биздин ушул жакшы күндөрүбүз үчүн өздөрүнүн болгон нерселеринин баардыгын жандарында кыйышты. Ушинтип бир аз болсо да белектерин берип, көңүлүн алып, кубантып, көңүлүн көтөрүп туруш керек да. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 365 миң жоокер аттанган. Алардын 150 миңден ашыгы курман болгон. Ал эми 5 миңден ашык жоокер дайынсыз кеткен. 73 кыргызстандык жоокер Советтер Союзунун баатыры намына ээ болгон. Өз өмүрүн элдин эртеңине арнаган баатырлардын баа жеткис эрдиги эч убакта